жашоодо жеңил болсо көтөрүлбөй, оор учурда чөгүп кетпей, көпчүлүк катары мен дагы бир нече жыл чет өлкөдө иштеп, тажрыйба топтоп, жаңы маданияттарга аралашып, мамилелерди үйрөндүм. Ал учур мага чоң сабак берди. Мен турмуштун ак карасын, адамдардын мамилесин жана эмгекти баалоону үйрөндүм. Өз мекенимден алыс жашап, мен бир нерсени ачык айкын түшүндүм. Эч нерсе өз үйүңдүн жылуулугун алмаштыра албайт экен. Туулган жериңдин топурагы жана элиңдин көз карашы, элиңдин сага болгон мамилеси бул баа жеткис. Менин үй бүлөмдө болгон, башымдан өткөн оор кырдаалдан кийин эки баламдын келечегин ойлоп, жакындарымдын жана мага колдоо көрсөткөн адамдардын арты менен чакан бизнес баштоону чечтим. Биринчи кадамды жасадым, артынан дароо экинчи кадам келди. Эркиндикке, алдыга умтулуу жолум оңой болгон жок. Мен корктум, кайда барарымды, кимге ишенеримди билбеген мезгилде, бирок мени уккан адамдарды жолуктурдум. Мен сездим, мен жалгыз эмес экенимди.